Алас, алас, алас. Ар баледен калас. Анча мынча арча түтөтүп аласта койбосо ё-моё, чото мен акыркы күндөрү жаман негативди аябай көп көрүп атам да, ё-моё, же элибиз ушинтип кеттиби? Лихие 90-е дегенде деле мынчалык негатив көргөн эмес элем мен бала чакта, Ал кезде үйдө нан жок болсо деле зато көкүрөктө көңүл белең 5 килограмм эле нормальный жадырап жайнап эле жүрө берчү элек. Азыр вроде курсак деле ток, дасторкондо деле нан бар дегендей, бирок көчөгө чыксаң белең, машина айдап баратсаң деле бирөө сөгөт, базардан бирөөнүн бутун басып алсаң деле, все кечирип кой демей жок да, сразу кызылдашып кетмей да, ё-моё. Эки кандектей болуп элечи. Откуда вот этот весь негатив, ё-моё, я не понимаю просто. Прям ар бирөөбүздө бир экиден КамАЗ бар го, Аны каяктан жүктөп алганбыз? Мындай эки күрөк позитив ыргытып койгулачы, ё-моё. Вообще просто кускум келет, Соцсетке кирсең деле астында комментарийин окуп коеюнчу деп, анын баарыңар эле кыласыңар да. Карасаң бүт негатив, мындай такого нету, чтобы мындай положенияны түшүнүп, мындай карасаң жөн эле ар бирөөнүндө железный позиция бар да, ё-моё. Аныкы железный, башкасыныкы жүн да, жүн просто. Ой, ё-моё, ушунун баары каяктан келип атат, я не знаю даже, блин, что сказать, бүгүн ушуну айтып коеюн деп чыгып калдым атак. Хотя бы арчанын түтүнү ошондорду үйлөп кетет деген надежда менен түтөтүп аткан кезде, ошол негативден алысыраак бололучу, айланайындар. Бөлүнүп жарынып эле жөн эле кошмар болуп атабыз го. Өзүбүз кичинекей элбиз, саналуу эле мындай. Давайте мындай позитивныйраак болуп, анча-мынча косяк кетип калса түшүнүп, кичине наоборот жылмайып, көчөдө кетип барат, маңдайларды карасаң жөн эле тырс жөн эле 20-30дан машина бар, ё-моё. Давайте жить дружно дегенде, кыргыз элим, ынтымактуураак бололу, кичине.